Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı bizden Mustu YouTube kanalımızın görüşçüleri, жылқы сүйүүчүлөр. Туғандар, бүгін біз қайрадан эле Чүй областы Петропавловка айылында турабыз. Қарабалта шаары жақта жайгашкан. Бүгүнкү биздин чыгарылышта Курстан такенин эки аты чыкмакчы. Тору-Кашка биринчи номерге ушул койгон жоон аттын чоңунан биринчи баштап берели. Biz менен бирге туруңуздар. Аттар кандай экенин чогуу сынайлуу туугандар. Анда биз баштадык. Курстан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы ака? Жакшы, чыгып. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Тору-Кашкаңызды сатат экенсиз ака? Ооба, Тору-Кашка. Атыңыз анда бир караганда аябай сынды болот экен ака. Ооба. Сынды жоон, жакшы багыпсыз өзү дагычы. Бул аттын эми маалыматын өзүңүз гана билесиз ака. Ооба. Бир маалымат бериңчи. Кандай ат? Эми бул аябай жоош ат. Баягындай темиш менен такыр иши жок. Аркасында мал өтөбү, адам өтөбү, эч бир теппейт. Путу колдорун жакшы карматат, пайпактарын байлатат жакшы. Такага жоош. Такага жоош. Атты улакка чабып атасызбы ака? Улакка чабылып атат. Улакка чабылып атат, Ооба. Мына достор, ат улактын аты экен. Бул кайман аты Тору-Кашка экен, Тору-Кашка. Кыргызча эле койсуз да. Бул аттын таги кандай ака? Кара байырбы же башкача атпы? Кара байырды качканда мен кара байыр деп алгам. Кара байыр деп алгансыз. Ошондо кара байырдын жоону экен да бул, Жоон экен достор, караңыздар. Мына тездиги жакшы экен ака. Тездиги тез. Мына жердин Элек ортодо Тору-Кашка менен. Чуркашты. Тору-Кашка менен ортодо. Курстан ака, бул аттын жашы кандай? Жашы 5 жаш. 5 жаш. Балван ортодо. Бою канча чыгат? 1.62 сантиметр. Ден соолугу жакшы. Достор, атты көрүп турасыздар. Атты арт жагын караңыздар. Арт жагынын жоондугу, чат аягынын кенендиги. Буттары таза ака? Буттары таза. Баягындай шишип кеткен жери жок. Туяктардын алды жакшы. Аттын пейилдери кандай? Пейилдери барбы? Жанагындай улакта аттарды тиштеп алчу адамды. Жок, андай эч бир мындай терс пейили жок. Терс пейили жок, Туганда жештери кандай, жештери? Жештери да жакшы. Алдыңкы эки бутунда агы бар экен. Аттын омуросун көрүңүздөр. Көкүрөгүнүн кенендиги, буттарынын тазалыгын өзүңүздөр байкаңыздар. Bir bastırıp koyuşu. Sür. Аттын басқан басын көрөр бағы. Бұл Тору-Кашка, Карабайырдың азыр Ақтылек өзі басын айтады. Басын ұғалыз. Bir koyar çol denen, Кетiştir. Sürü ушундай чапкан болса ат. Жакшы экен. Үстүдөгү жигит дагы мыкты минет экен, Тору-Кашка менен. Ат жалында ойногон. Эми Курстан ака, бунун баасын айтыңчы. Тору-Кашканын. Баасын 10 миң деп атам. 10 миң доллар. Кеми болот? Мына достор, аттын баасы 10 миң доллар. Баа бериңиздер. Баасы кандай болду? Комментарий жазсаңыздар болот. Аттын кабактары. Үстү кандай экен? Үстү өтө толоо экен. Өтө толоо экен. Акырын басты, чаткаян көрсөтүп коелу. Чабып кетчеми? Мына туугандар, бул биринчи номердеги ушул Тору-Кашка ат болду. Баасы 10 миң долларга коюлду. Кимге жаккан болсо, туугандар, алдыдагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эсин номерин калтырып койдум достор. Анда биз экинчи атка өтүп тартабыз. Оңго солго буруп койчу ордунан. Менимче туугандар, бул ат көбүнө жактуу болуш керек. Комментарийге өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырыңыздар. Туугандар, экинчи ат келди. Мына бурул ат экен. Тайбурул экен ака бул, Тайбурулдун жашы кандай? 3 жаш. 3 жаш. Бышты. Жазга жаңасыга толот. Бул
Берке караганда мында салыштырганда ничкерээк экен ака? Ничкерээк. Тайбурул. Тайбурулдун боюн бийиктиги канча ака? 1.60'dan biraz жогору болуш керек. Мен точно буну өлчөп. Атты багыш керек экен ака? Атты багып. Эми бул улак көрөлөк болуш керек. Улак көрөлөк. Улак көрөлөк. Таза тарбияга келиш керек экен да болот. Тарбиялаш керек экен достор. Эми бул аттын тегин айтыңчы ака, кара байырбы же бул деле белгисизби? Бул эми ушу чүйдүн жылкысы да. Чүйдүн жылкылар. Чүйдөн алгам, чүйдүн бир айылына. Бул деле ден соолугу жакшы, буттары таза. Буттары таза. Күлүктүгүчү? Такага жок. Күлүктүгү аябай күлүк. Бир коярып көрчү. Чуркатып көрөлү туугандар. Чабып аттын кетиштерин силер менен чогуу сынайлы. Ушундай Кудай кааласа келерки жылга кандай жакшы атты тарбиялап минем дегендер биздин көрүүчүлөр болуп калган болсо, мына аттын чуркаштарын көрүп коюңуздар. Айыбы барбы ака аттын? Айыбы жок эчбир. Эчбир айыбы жок. Жеши ичиши? Жеши жакшы. Такага жок. Буттарында шишик жок. Шишик жок. Өзүм такачымын, өзүм такап. Өзүңүз такачысыз. Жакшы ака. Өзүңүз да такалап коет экенсиз да, Жанагындай дарпарга асасыз буларды? Бул негизи өзүм эшигим астында дар бар. Адам коркосага, болбосомдай жооштурат, колго деле. Кармата берет, Колго деле турат. Бир айландырып койчу эки жака. Оңго, солго буруп көрөлү дагы достор. Буурулдун Тайбурул деген кайманаты бар экен. Баасын угабыз. Ат аябай өзүм мында жеңилсиз экен, Караңыздар. Эми баасын айтыңчы ака. Чапчы. Баасын арзан эле койдум 250 деп. 250. Ошондо долларга 3000 доллар болуп калат экен, Ошондой болуп калабы? Мына достор, 3000 долларга ушул Тайбурул менен Торогашка эки атты силерге тартып көрсөтүп бердик. Бул 3000 доллар. Берки Торогашка биринчи номер чоң ат, жоон ат, аны 10.000 долларга Курсан ака баасын койду туугандар. Мен алдыдан номерлерди жазып коем. Ошол номерге чаласыздар эгерде жагып калган болсо. Ош-Бишкек жолунун боюнда жайгашкан экен үй. Ошол жерден келип токтоп туугандар, аттарды көрүп кетсеңиздер болот. Анда эмне дейбиз, соодага береке каалайбыз. Соодаңызга береке ака. Мына достор, буттарын тартайлы дагы. Акырын бастырып койгон. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызды ушуну менен соңуна чыгарабыз достор. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнгө чейин тынч аман болуңуздар.